Боор оорусу эми баарыңарга эле белгилүү болуп калды. Илгери боорду алмаштырыптыр, анан боор ооруптур, цирроз деген ооруну такыр эч ким уккан, силер жаш болсоңор укпасаңар керек эле. Азыр ушул оору дагы көп. Илгери ошол боор оорулар, ошо мен ошол убактарда Кыргызстанда иштечүмүн да, бир убактарда аябай катуу жайылган ошо вирусный гепатит дегенчи. Ошол убакта дагы каттоо аз болгондо биз жакта өтө көп эле ката кетирип койду биздин медициначы. Ошолорду каттоого алып, карап анан кийин жөнөтпөдү да. Ошол ооруп чыккан балдардын көбү эле Россияга келип калышты. Мен ошол жылдары мындан бир 5-6 жыл болуп калды. Бир канча семьяны ал убактарда эми бир квартирада топ-топ болуп, азыркы азайып калды. Ал убакта топ-топ болуп жашачу да. Ошол убакта бир 3-4 квартирага барып, баарга түшүндүрүп, бул деген ооруп атат, буну боор ооруп атат. Бул жугуштуу оору. Силер квартираны таштап чыккыла. Бул кетирели Кыргызстанга деп бир канча ооруларды кетирген күндөрүм болду да. Ошондо дагы баягы жанында жашаган адамдар квартирага кирип алганда оңой да, аларга башка жакка чыккысы келбейт. Квартира табылбайт болчу ал убакта. Ошол квартирадан чыккылары келбей, бир семья өзү, баласы, апасы ушундай болуп бир семья бүт ооруду да, боткун мененчи. Сарып дейбизби? Анан ошолор кийин анан кетишти. Жандагы коңшуларына жукту, ошентип көпчүлүк ооруду да. Ушул ооруду кармап кала албай эме кылдык, жайып жибердик, катуу жайып жибердик да. Азыр эми ошонун жаман жагын көрүп атабыз, себеби дегенде ал ошол убактарда леченияны туура алышпады, профилактика деген нерсе болбоду. Андан кийин алар диета деп тамак ашты дагы ирети менен жеш керек болчу, алар жебеди. Биякта 12 сааттан 15 сааттан иштеди. Ошентип нагрузка кылып жүрүп, азыр көбү ошол байкасаңар көбү мигранттар ооруйт. Биякта кыйналып барып, анан кийин эле карасаң ооруп калат, анан барат, боорун алмаштырыш керек, ичиге суу толуп кетти деп. Бул да ошол убактагы биздин бийликтин шалакылыгы, биздин медицинанын шалакылыгы болду. Азыр эми Кудайга шүгүр кичине эл түшүнүп келатат, бирок баары бир ошо биз жактан кандайдыр бир аябай катуу көзөмөл болуш керек деп ойлойм да, айрыкча биздин жаштарыбызга.